Кайырлуу күн достар, бүгүн өтө дамды маргарита пиццасын дайындайбыз. Арнама жазылып, коңгуроошаны басууду унутпаңыздар. Алдағы убакытта көп жаңа рецепттермен бөлүшүп отурамын. Пиццанын камырына кирсемиз, унун үстүнө ашыткы менен кантты саламыз. Мен коңур кант, яғни камыс кантын колдандым. Кез келген кант коса берсеңиздер болот. Және башка жерине туз косамыз. Üstüne жылы суду косамыз. Оған зәйтүн майын косуп, жакшылап камыр илейбиз. 5 пиццага камыр илеп коюп, эгер бирөөнү жасайтын болсаңыздар, калган 4-өн ар кайсысын пакетке салып, морозилникке салып койсоңуздар болот. Камырды илеп булгасын ыдыска салып, бетин жаап, жарты саатка бөлмө температурасында калдырабыз. Енді соус жасауды бастаймыз. Кызанактын ар кайсысын осылай 2 жеринен кесип, үстүнө кайнап турган ыстык суу куюп, бетин жаап 10 минутка калдырабыз. Ашыган камырды тагы бир илеп, 5 бөлүккө бөлөбүз. Әр пиццанын камырын 280 граммдан өлчөп аламыз. Камырды 5 бөлүккө бөлүп болгон соң, зәйтүн майын куюп, бетин жаап, жарты саатка тагы да бөлмө температурасында калдырабыз. Енді 10 минуттай турган кызанактын суун төгүп, кабыгын ачыйбыз. Кабыгы өтө оңой алынады осылай. Кызанактардын кабыгын осылай ачып болгондон соң, блендерге салып, жакшылап эзебиз. Кызып турган табага зәйтүн майын куюп, onun üstüne ısакталган sarımsakты салып куурамыз. Onun üstüne ezилген кызанакты куюп, оган тоз, паприка және орегано салып, аралаштырып, суу тартылганча какпагын ачып коюп кайнатабыз. Достар, бул соус 5 пиццага арналады. Bir pizzaga bola соус дайындамайсыздар. Описанияга 2 пиццага арналган соустун да граммдарын жазып кететін болам. Дайын соусты беті жабылған ыдысқа салып, сыртын фольгамен орап, 1 айга дейін холодильникке сактауга болады. Мен осындай весовой орегано мен паприка үнемі колданамын. Соустун суу тартылган соң оттун астын өчүрөбүз. Камырды жакшылап жаябыз. Камырды жайып болгондон соң, камырдын шетин осылай кайрсаңыз да болот. Бирок бул міндетті эмес. Камырдын бетине 3 ас кашык соус жагып чыгабыз. Бетине моцарелла ырымшыгын себебиз. Моцарелла ырымшыгын комо ырымшыгы менен алмаштырса болот. Бетине осылай кызанактарды коюп чыгабыз. Кызанактын бетине тагы да осылай ырымшык себебиз. Кызып турган печте 220 градуста 8-9 минуттай писирип аламыз. Мінекей пицца дайын. Барлыктарыңыз жасап көрүңүздөр. Видео унаса лайк басып, комментарий калтырууду унутпаңыздар. Жаңа видеода кездескенче.